Парламенттеги жумушчу топтун курамында Аида Касымалиева, Дүйшөн Төрөкулов жана Алмазбек Токторовдор өкмөткө мумияны кайра казып алуу боюнча сунуш беришкен. Алар 60 жылдан бери турган мумияны тарых музейине кайтаруу чечимине келип, жерге берүүгө жол берген адамдарга карата чара көрүү керектигин айтышууда. Каражат жок, ошон теги жараксыз болуп аткандан биз ушундай чечимге келдик депчи. Эми жараксыз болуп атканда именно мумияга келгенде жараксыз болуп калат. Ошол жоопкерчилик ошол директордо болгондон кийин бүт ошо өкмөттөн каржылоо маселесин чечиш керек эле. Ошону сакташ керек эле ошону. Анан кийин жанагындай көз ачыктарды ээрчип эле жетелемей боло берсек, анда жакшы менен бүтпөйт бул. Бирок мумиянын көрүстөнү жайгашкан Карабулак айылынын тургундары аны казып кетүүгө караманча каршы экендиктерин айтышууда. Анткени 1957 жылы көрүстөндөн кыздын сөөгүн алып чыгышкан учурда зыянкечтер чыгып, айылда 10 жыл бою түшүм болбой калган дешет. Мындан кооптонгон тургундар мумияны кайра ачууга жол бербестиктерин айтышты. 27 июнь күнү элдик чогулуш кылып, элдин чогулуш негизинде алып келүүгө макулбу, макул эмеспи деген суроо койгонбуз. Ошондо 600 адам катышуусундагы чогулушта элдер алып келип коебуз, кайтып бербейбиз деп мындай чечим кабыл алган. Эми коюлгандан кийинки азыркы элдин эмеси бул бербей тургандай сөздөрдү айтып жатат да. Көпчүлүк, элдин көпчүлүк басым бөлүгү ушундай деп атат. Мындан сырткары жергиликтүүлөрдүн айтымында көмүлгөн мумия кыздын жасаты эмес экендиги, жана аны жергиликтүү тургундарга көрсөтпөй жыгач жашикте көмүп салышканын билдиришти. 16-18 жаштагы кыздын бет сөөгү кичине эле, ал эми тарых музейинде турган эркектин мумиясы болушу мүмкүн дешет. Кыз эмес, ал эркек дедим ал. Мен аны 58 жылы 4-класста окуп жүргөндө ошо казылган жерде көргөм. 67 жылы университетке окууга тапшырганы барганда ошондо тарых музейде тургандыгын өз көзүм менен көргөм. 16-18 жаштарда кыз эле, бети кичинекей. Бул болсо эркектин мурдасы болуп турат. Кочкор тумшук, мойну узун. Баягы эркек адамдын эмеси. Тарыхчылар депутаттардын сунушу туура дешет. Анткени тарыхый баалуу табылганы билим үчүн пайдалануу зарыл. Бирок кайра казылып алынса, аны тарых музейине эмес, Баткендеги музейге коюу керектигин айтышууда. Музейде мумияны сактоого бардык шарттар бар, жана изилдөөчүлөр үчүн да ыңгайлуу дешет. Азыркы жаңы эреже боюнча ар бир жерден табылгалар ошол ордунда калыш керек. Ошон үчүн биздин сунушубуз аны Баткенде сакташ керек. Ошол Баткен музей, мына ошол жерде турабыз. Бул жерде аны сактоого жана бардык жагынан коргоого толук мүмкүнчүлүк бар. Ал эми изилдөөчүлөр келип бул жерде мумияны эле көрбөстөн ушул жердеги тиешелүү ошол көрүстөндү жана башка ушул кездеги шарттарды көрсө болот. Ошон үчүн бул жерде калтыруу максатка ылайыктуу деп эсептейбиз. Маданият министрлигинде түзүлгөн комиссиянын чечимине ылайык 17 кылым бою бузулбай сакталып келген белгисиз кыздын мумияланган жасаты ушул жылдын 14-октябрында жерге берилген эле. Аны демилгечи коомдук уюмдардын өкүлдөрү Карабулак айылына алып келишкен. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.